Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Amansыздарбы менин мушулман бир туугандарым. Сиздерди ушул кирип келген бүгүнкү Шабан айы менен куттуктайм. Иншалла Шабан айынын жакшылыктарына, берекесине жеткирген Аллага көптөгөн шүгүрлөрдү айталы жана сиздер менен биздерди ушул айга жеткиргениге Аллага ыраазычылык билдирип, орозо тутуп, түнүбүз таспих, намаз менен болуп, күнүбүз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткандай орозо менен болсун иншалла. Ушул Шабан айынын касиеттери боюнча бизге көптөгөн аяттар жана хадистер келген. Алла Таала Тоба сүрөсүнүн 36-аятында айтат. Мааниси мындай: асман менен жер жаралгандан бери айлар 12 ай. Ошолордун ичинен 4 ай ыйык айлар болуп эсептелет. Алардын 3-өө катар келген. Ушул айларда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө көп орозодо болгон, амалдарда бекем болгон. Буга далил Усама радиаллаху анху бир күндөрү сурайт: "Эй Расулулла, сиз бул ушул айда дейт, Шабан айында дейт, өзгөчө башкача орозо тутасыз жана башкача амал кыласыз" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Бул 3 ай дейт, биринчи Раджаб айы бул Аллахтын айы" деп айтылган. Экинчи ай менин айым деп айтат, шафаат. Ким ушул айды бекем болсо, Шабан айында мен шафаатыма ээ болот дейт. Үчүнчү ай бул Рамазан айы дейт да, үммөтүмдүн күнөөсү кечирилет. Бул хадисти бизге имам Байхаки риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол хадистеринде да айтып өтөт: "Мен каалайт элем" дейт, "бул күндүз ушул Шабан айында" дейт, "мен үммөтүм күндүзү орозо, түнү таспих намазда болсо" деп дейт. Ким ушундай кылса, мен ошол үммөтүм үчүн шапаатчы болом деп айткан да. Эми кандай болбосун, Алланын астында кылган ибадатыбыз ар бир адамдыкы өзү үчүн да. Ушул Шабан айынын 15 күнү ким орозо тутса, Рамазан келгенге чейин даярдык болот да. Бул мисалы үчүн пенде фарз намазында кандай даярданат? Фарз намазынын астында сүннөт окуса, өзүн сүннөт окуп, өзүн дүйнөдөн алыстатып, проблемалардан, башында болгон ушундай жаман ой фикирлерден алыстап, өзүнү дагы жана денесин да тазалап турат да, фарзга даяр болуп. Ошол сыяктуу эле биз ошол Шабан айында, Раджаб айында орозо тутуп, Алланын астыга даярдана турган болсок, бул биз үчүн адат болуп калат дагы. Эртең 30 күндүк орозодо иншалла кыйналбайбыз. Оз жапканда жана ифтар убагында даяр болобуз дайыма. Ошон үчүн Шабан айыны сиздер менен биздерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кармаса деп өтө каалоо менен айтып кеткен да. Дагы бир хадистин мазмунунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Бул Раджаб менен орозонун ортосунда болгондуктан дейт, Шабан айынан дейт, көптөгөн менин үммөттөрүм капилетте калат" деп айткан да. Ошон үчүн мен бул үммөтүм үчүн унутулгус болуш үчүн мен дайыма Шабан айын бекем кармайм деген да. Айша энебиз айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Шабандын 15 күнү орозо болгон деп айтса, ошон эле риваяттардын бирөөнүндө Умму Салама энебиз айтып кеткен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Шабан айын толук туткан деп орозосун. Эми кандай болсо да, ким кылса да өзү үчүн кылат. Бул биз кылсак дагы өзүбүздүн эртең келечегибиз, эртең кыяматта өзүбүз үчүн пайгамбардын шафааты, Аллахтын рахматы үчүн кармайбыз да, буюрса. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул ислам дини келгенге чейин Байтул Мактуска карап ибадат кылган, кыбласы ошол жак болгон. Бирок ичинен шунчалык каалайт эле да, кыбла деген бул Кабада болсо, Каба жакты карап Ибрахим алейхисаламдын кыбласы болсо деп ушундай үмүт кылып каалоо менен жүргөндө күндөрдүн биринде Шабандын 15 күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай вахий келет: "Эй Расулум" дейт да, "жүзүңдү кыблага бургун" дейт, Кабага карап ибадат кылууга буйрулат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шунчалык сүйүнгөн. Бул Шабандын 15-и бул барат кечеси болуп эсептелет. Дагы бир хадистин мазмунунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып келет: "Бул үммөтүмдүн өмүрү дейт өтө кыска дейт да, 60-70 жаш эле ошол жаштын ортосунда болот дейт да. Ал 70 жаштан ашкандар аз болот дейт. Бирок биз үчүн дейт Аллах Таалам шунчалык көп жакшылыктарды берген дейт. Бул жакшылыктарды эсептесек сан жеткис да. Мисалы үчүн ала турган болсок, нафил ибадаттар өтө көп, мисалга, ошол канча 1000 жылдап, 450 жыл, канчалаган биздин пайгамбарыбыздан мурунку пайгамбарлар көп жыл жашашты да, 1000 жашка чейин жашашты. Бирок ошолордун кылган ибадаттарын биз ошол нафилдер менен, орозолорубуз менен, ар бир фарз сүннөттөрүбүз менен, алардан ашыгы менен таап алсак болот экен да. Мисалы үчүн жума күндөгү намаз, Рамазан айындагы орозо, айт намаздары жана башка ошон нафил намаздар, нафил орозолор, көп да ибадаттарчы. Эми ошону ким кымбат деп билсе, ал адам ошону кымбат деп сезсе, эгер ошонун кадырын билсе, ал адам үчүн кымбат. Эгер эми кадырын билбесе, кадыры түшөт да. Мисалы үчүн биз үчүн ыйман өтө кымбат да, ыйманыбыз өтө кымбат. Мунун кадырын качан билебиз? Биз бир гана мунун кадырын эртең кыяматта билебиз да. Кыяматта кантип билинет? Адамдар экиге бөлүнөт да, ыймансыздар жана ыймандуулар деп. Ошондо бизге ыйманыбыз жардам берет иншалла. Ошон үчүн бизге алымдарыбыз үйрөтүп кеткен дуаларды көбүрөөк айталы да. Эми бул дуанын маанисинде алымдарыбыз айтып өтөт: "Ey Алла, Раджабты, Шабанды бизге береке кылып бер жана өзүңө шүгүр Рамазанга жеткиргениңе" дейт да.
көрдүңүздөрбү? Эми биздин алымдарыбыз буну биз үчүн өтө рахмат дуана үйрөткөн да. Караңыздар, эми Шабандан ар бир момун мусулмандын кылган ибадаты Аллага көрсөтүлөт экен да, 1 жылдык ибадат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадистеринде ушу Усама радиаллаху анху сураганда, сиз бул айда өтө көп ибадат кыласыз, орозо көп тутасыз дегенде, Усама дейт, эмне үчүн дейт, мен деле силер сыяктуу кулмун дейт да. Мен дагы силер сыяктуу эле ибадатымды Аллах Таалага Шабан айында мен ибадатым ошо орозодо же Алланын астында турганымда көрсөтүлсө, мен үчүн да өтө чоң бакыт дейт да. Ошон үчүн 15 күнү өтө катуу Аллага кулчулук менен өзүбүздү ушунчалык Рамазанга даярдап өтсөк өтө жакшы экен да. Ошол 15 күнүгө өтө көңүл бурган экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дагы. Ошол 15-күнү барат түнү болот. Иншалла сиздер менен барат кечесинде дагы сүйлөшөбүз. Бул жакта барат күнү кандай өткөрсөк болот жана кандай амалдар болот деп суроолор келген. Ага ошол күнгө чейин иншалла жооп берилет. Бул жерде дагы бир суроолор болуптур. Шабан айынын орозосу кандай болот деп, кандай ниет кылабыз деп. Кадимкидей эле ниет кылдым Шабан айынын орозосун тутмакка деп. Пайгамбар саллаллаху сахих хадисинде дагы айтат, ким Шабанга жетсе, ошол 15-күнгө өзгөчө көңүл бурсун дегенде, себеп дегенде бул күнү биздин амал дептерибиз, 1 жылдык кылган амал дептерибиз Аллага көрсөтүлөт, күнөөлөрүбүз кечирилет иншалла. Эми бул күндө кимдин күнөөсү кечирилбейт дейт? Мушриктердин күнөөсү кечирилбейт дейт. Астагфирулла. Жана дагы Алла өз сактасын кек сактагандардын дейт. 2 мусулмандын бириге бири кек сактап жүрүүсү, ошондой адамдар кечирилбейт дейт да. Ошон үчүн Алладан сактоо сурайлы, Алладан кечирим сурайлы. Жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатына ээ болууну, Алланын мээримине ээ болууну Алладан сурап, ушул Шабан айында сиздер менен бизерге Аллахтын келген рахматын куркул өткөрүп жибербейли. Ушул Шабан айында биздер дуага бекем болойлу жана Алланын ар бир амалдарына, бизге көргөзгөн жакшылыктарына, бизге кылган ар бир рахматына ээ болгонго сиздер менен биздерди Аллахым жеткирсин иншалла.